saat 11:30 чамасы. Азыр бизге ушу айылыбыз арга, башкача айтканда Жаңы Жер айыл өкмөтүнөн билдирүүлөр келип жатат. Бизди коргой турган солдаттарыбыз 150-200 гана чакты деп жатат. Ал эми тажик тараптагы солдаттардын саны 2000ден 5000ге чейин деп айтылып жатат. Албетте, алардын саны көп болгондуктан бизди коргой турган солдаттарыбыз аз болуп жатат. Мына ушу биздин азыр алдыбызда биздин жигиттерибиз коргойбуз деп турат. Бирок аларда эч кандай курал жарактагы жок. Урматтуу Садыр Муркожоев, сизге биз жалпы Бетикенин атынан келип бүт качып чыккан элдер ушулар. Күч органдарын жиберип коргоңуздар деген бир сунушту айтып жатамын. Эми өзүңүз билесиз, биз сиздин бүгүнкү күндө бир кайрылууңузду дагы биздин элибизге жасаган кайрылууңузду дагы уккан да жокпуз, окуган да жокпуз. Мына бул жерде энелер баары ыйлап, ооруп ошентип жатат. Бизге азыр бүгүнкү күндө бийлик тараптан бир гана жардам керек болуп жатат, кол керек болуп жатат. Садыр Жапаров, мына көптөгөн энелер турат ушул жерде. Мына кичинекей жаш балдарыбыз, жаш жеткинчектерибиз келечеги кандай болот? Биз арка зонасында кантип жашайбыз мындай болсо? Биз дагы жерибизди таштап кете беребизби? Жерибизди бир кадамда бергибиз келбейт. Биз чегинип кете берсек, алар биздин жерибизди басып алып келе береби? Азыр желек илген жерлерини биз бербейбиз деп канчалаган биздин жигиттерибизди дагы өлтүрүштү. Анан мына карапайым элдин арасында энелер бүгүн бир аял давлениядан көз өтүп кетти. Аны өзүнүн айылга жибергенге, сөөгүнү койгонго дагы уруксат берилбеди. Мына Кулундудан 13 жашар кыз октун айынан өлүп кетти. Карапайым эл ушинтип эле өлүп кете береби? Эч кандай айыпсыз эле, эч кандай. Мына энелерибиз ошондуктан ыйлап жатышат бардыгы. 4 күндөн бери эл сарсан баягы коркунучтун айынан бир кабат кийимдери менен келишкен. Кийимдери дагы алмаштырганга кийимдери дагы жок үчүн. Рахмат дагы ушул маргум элиге, Даргун, Даргаз элиге рахмат. Ушунчалык бизди коноктоскондой тосуп, көңүлүбүздү көтөрүп, жакшы сөздөрү менен жубантып жатышат. Ошондуктан Садыр Жапаров, ойлонуңуздар, бизге күч жөнөтүңүздөр. Мына эр азамат жигиттерибиз курал эле болсо өзүбүздү өзүбүз коргойбуз деп турат. Эч кандай курал жок. Келген танкылар дагы биз неме күтөбүз деп турат. Приказды күтөбүз. Буйрук берилсе биз дагы ата беребиз деп турат. Же буйрукту бериңиздер, же болбосо курал жарактарыңыздарды бериңиздер, же болбосо аялдар өзүбүз чыгайлыбы? Эмне дейсиздер? Урматтуу бийлик ээлери, ойлонуңуздар. Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз. Эл жерибизди коргоп калалы. Биз ушинтип жүргөнгө эч ким биз дагы жашагыбыз келет. Эфирден чыгарганда туура маалыматты бериңиздер. Туура казиктер кирип биздин үйлөрдү тонап жатат. Неге бушундой айтылбайт? Мына мен өзүм арка айылдын аялдар кеңешин төрайымын. Мына аялдардын атынан айтып жатамын, кайрылуу кылып жатам. Үйлөр тонолуп жатса неге алар көрүнбөйт? Муну ким жооп берсин? Ким жооп берсин? Аларды кыргыз элинен, тажик элинен байрактарды